Ош шаарынын депутаттыгына талапкер Кишимжан Бекташева камакка алынды. Ал Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин алдамчылык беренеси менен 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. 4 жаран кайрылганына байланыштуу кечээ күнү ушу алдамчылык боюнча шектүү катары убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Эртең баш коргоо чарасы каралат бул боюнча. Анан баягы көп жарандар да арыз менен кайрылып жатышат. Ошондон улам тергөө бүткөнгө чейин ошол убактылуу кармоочу жайга киргизүү чечимин кабыл алган тергөө тарабынан. Эми эртең баш коргоо чарасы каралат, сот тарабынан колдоо эртең билинет да бул боюнча. Кишимжан Бекташева Ош шаарынын тургуну. Ал Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүндө сурак берип жатып, насыяга акча берип жүргөнүн моюндады. Бирок алдамчылык менен үйлөрүн өндүрүп алганын төгүндөп жалган жала экенин айтууда. Демек өзүңүздү күнөөсүн деп таанайсыз. Ооба, мен күнөөсүн деп таанайм. Мен колуман келсе жардам берип жүргөнүбүз элүү. Ошол кызматтарыңызга канча акы алыпсыз? Эл разы болуп акыларына эми клиент өзү разы болуп бекер болсо бекер деп кетчүмүн. Эске салсак, Кишимжан Бекташевадан жабыр тарткандар алгач Регион телеканалына арызданып кайрылышкан. Материал эфирден чыккан соң ага алдандым дегендер дагы келе баштаган. Мен үйүм ала албай, мен акыры кыштын күнү январда мен кыштын күнүндө выселение кылгандан айласы жок, айлам кеткенден ушул сиздердин Регион телеканалына кайрылып чыккандан кийин эле 2-3 күндөн кийин эле бул эжеден жабыркаган 4-5 адам чыкты. Ошо 4-5 биригип кайрадан ушу арыз жазганыбыздан кече факты менен далилдер менен болуп кече түнү кармалды. Биз баарыбыз ошо мыйзам чегинде карап биздин үйүбүздү кайра өткөрүп берүүсүн талап кылабыз. Мен ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Бул Регион телеканалына себеп дегенде мен ушул Регион телеканалы аркылуу мен ушул аз да болсо акыйкаттуулукка жетип баратканыма ишенимдемин да. Кишимжан Бекташева 204 беренен негизинде айыпталууда. Эгер күнөөсү далилденсе, ага акчалай айып салуу же 2,5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылары маалымдалат. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош.